Ада эмесе баштадык. Мен бир сөздү айтам. Ошол сөздү эч бир нерсеге, эч бир баракка жазбаңыздар. Жөн гана эстеп калабыз. Макулбу? Телефонго же башка нерсеге жазбайбыз. Жөн гана угабыз. Анан айтып бүткөндөн кийин ошол нерсени кайра мен сиздерден сурайм. Мындайча айтканда, кайра ошол нерселерди 1-2 деп айтып чыгам, а сиздер очереди менен, ордо менен айтып чыгууңуздар керек болот. Макулбу? Биринчи сөз баштадык. Бисмилла. Бул күн. Жөнөкөй эле күн. Эстеп калалы. Кана? Биринчи сөз эмне экен? Күн. Бир-бирден айтам, кайталабайм. Биринчи сөз күн, экинчи сөз байпак, үчүнчү сөз светофор. Светофор. Күн, байпак, светофор. Төртүнчү машина, уна. Бешинчи жылдыз. Алтынчы газировка. Эстеп калабыз, макулбу? Жай-жана айтам. Алтынчы газировка. Жетинчи радуга. Радуга, асан үсөн, радуга. Сегизинчи осьминог. Тогузунчу мышык. Онунчу манжалар. 11-нчи лыжа. 12-нчи роза. 13 ведьма. 14 алтын. 15 акча. 16 шам. 17 журнал. 18 грузовик. 19 гольф. 20 түлкү. Бир аз бат-баттан айттым, бирок бул норма. Жакшы эле. Эми сиздерден сурайм. Дагы деле ордодо менен кетебиз. Эгерде таппай калбасаңыз, эч нерсе эмес, таппай калсаңыз эч нерсе эмес, кийин кайра толуктайбыз. Азыр сиздер эч нерсе кылып жатташтын кереги жок. Болгону эстеп калыңыздар. Колуңуздардын келишинче эстеп калганга аракет кылыңыздар, Кылдыңыздарбы аракетти? Анда эмесе кайрадан 1ден баштап 20га чейин санайм. Сиздер айтышыңыздар керек болот. Жанагы сөздөрдү. Макулбу? Биринчи сиздерден сурайм. Анан 2-3 секундтан кийин өзүм кайра ошол нерсенин жообун айтам. Кайсы сөз экенин, Андан кийин гана сиздерге бир сонун методиканы үйрөтөм. Анан ошол методика менен 20 сөздү дароо жаттап калганыңыздарды байкайсыздар. Көрөбүз. Биринчи. Кайсыл сөз эле? Күн. Экинчи. Кайсыл сөз? Байпак. Үчүнчү. Кайсыл сөз? Айтабыз. Эсибизде калды беле? Светофор болчу. Төртүнчү сөз. Ким табат? Уна. Бешинчи. Так. Жылдыз. Туура. Алтынчы. Жетинчи. Кайсыл болду? Радуга. Асан үсөн. Сегизинчи. Осьминог. Тогузунчу. Мышык. 10-нчу. Манжалар. 11-нчи. Лыжа. 12-нчи. Роза. 13. Табабыз. Ведьма. Жескемпир. 14. Кайсыл? Туура. Алтын. 15. Ким айтат? Акча. 16. Ким айтат? Таптыкпы? Шам. 17. Журнал. 18. Грузовик. 19. Гольф. 20. Түлкү. Эми айтыңыздар. Комментарий бөлүмүнө азыр ушул маалда видеонун паузага коюңуздар, же болбосо күтүп турайын. Жазып калтырабыз. Ким канча сөз эстеп калды? Азыр ушул маалда. Видео кайсыл маалга, убактысы кайсылга келген билбейм, бирок убактысын кошо жазып туруп, мен ушул маалда мынча сөздү эстеп калдым деп айтыңыз.
видеонун убактысын көрсөтүп туруп, балким 4 мүнөт 18 секунд деп туруп, ушул жеринен мен мынча сөз жаттадым деп айтыңыз. Макулбу? Жазып калтырабыз комментарий. Анан байкайбыз. Башында канча сөз жаттадыңыз, анан бир методикадан кийин, ошол мен айтып турган ыкмадан кийин канча сөзүңүз эсте калды кайра. Жазабыз ошондо. Эгер жазып калтырган болсоңуздар, анда улантабыз. Жаш бала эмне үчүн бат жаттайт? Биринчи, жаш бала эмнени колдонот? Окшоштурууну колдонот. Бир нерсеге бир нерсени окшоштурат. Мээсиндеги бар болгон эле образга дагы бир тааныш эмес болгон образды окшоштуруп бириктирет. Ошонун негизинде анан ал эстеп калат. Ошон үчүн унутпайт. Ошол себептен биз дагы кичине кезибизде үйрөнгөн нерсебизди дагы деле бүгүнкү күндө эсибизде бар, колдонуп жүрөбүз. Бирок бара-бара жаш өткөн сайын эмне кылып аттык? Ал методиканы өзүбүз да унутуп калдык, колдонбой калдык. Анан эс тутумубуз начарлап да кетти. Бул ыкма менен жаш бала алфавитти жаттаса болот. Бул ыкма менен аксакал газетаны жаттап жиберсе болот. Бул ыкма менен студент керектүү болгон маалыматтарды толук түрдө жаттап алса болот. Албетте, жаттоо биздин эс тутумубуз аябай жакшы деңгээлде болсо, биз элге керектүү адам болобуз. Сизди адам талап кыла баштайт, адамдар. Керектүү болгон организация сизди өзү сурап баштайт. Бизге иштеңиз, бизге кызмат кылыңыз деп. Анткени эс тутум дагы бул өзүнчө бир жөндөм. Бирок ар бир адамда бар болгон нерсе. Мыкты мээ, мыкты эс тутум ар бир адамда бар болгон нерсе. Бул нерсе ар бирибизде бар. Биздин супер компьютерибизди канчалык деңгээлде иштетүүнүн жолун билбегенибизден дагы деле ушул эс тутумубуздан кыйналып жүрөбүз. Болбосо ушул методиканы жакшылап ордун гана билип алсак, албетте бардыгы өзүнө гана келет. Билиңиздер, эч кандай ушундай супер мощный сонун болгон таблетка жок. Бирок ошондой укмуштуудай болгон жакшы көнүгүүлөр бар экен. Жакшы методикалар бар экен. Аны эмесе ошолордун бирөөсүн азыр алдыңыздарга көрсөтөм буйрса. Эми биз эң эле кызыктуусу сөздү жаттоого келдик. 20 сөздү кантип жаттайбыз? Баштадык. Анда эмесе биринчи сөз бул кайсыл сөз болчу? Ооба, күн болгон, Күн. Аны кантип жаттайбыз? Айткан болчум, окшоштуруу менен жаттайбыз. Бир нерсеге элестетүү менен. Же болбосо тааныш болгон нерсе менен байлап жаттайбыз. Бир деген сөз менен күндү кантип байласак болот? Караңыздар. Күн өзү канча? Биз көрүп жүргөн күндөн канча бар? Бир эле, Демек, бир бул күнгө байланды. 2 бул кайсыл болчу? Байпак. Оң жана сол бутка биз бирден байпак кийебиз, туурабы? Значит, кымда түгөйү менен. Демек, 2 деген сан бул байпак, носки деген сөзгө байланып жатат. 3-чү сөз светофор. Светофордун канча түсү болот? 3 түсү болот. Билебиз, кызыл, сары, жашыл. Демек, канча түсү бар экен? 3 түсү бар. 3 түсү менен биз светофор деген сөздү алдык дагы бул 3 деген санга байланды. Туура. 4-чүдө машина, унаанын канча дөңгөлөгү болот? Албетте, 4 дөңгөлөк болот. 4 дөңгөлөктүү уна, Демек, 4 деген сан уна деген сөзгө байланды. Болду. Эми биз 4 деген санды элестеткенде машинаны элестетебиз. Машинаны элестеткенде 4 дөңгөлөктүү санды 4 дөңгөлөктү элестетебиз. 4 бул демек эмне болот? Сан болот. 4 дөңгөлөктүү машина. Болду. 4 машина. Карайбыз. 5-чи жылдыз болчу. Жылдыз. 5 жылдыздуу отель. Билебиз, 5 жылдыздуу отель дейбиз. Жылдызды мисал тартканда 5 жылдыз кылабыз. Мындайча айтканда, бурчтарын, Мектепте окуганда дагы бизде садикте 0 класста, 1 класста баа койгон кезде ушундай кызыктырып 5 деп эле койбостон жылдыз коюп берет болчу, билесиздерби? Мектепте окуганда ошол кезде 4 койгондо 4 бурчтук коет эле. 3-тү койгондо 3 бурчтук коет болчу. Туурабы? Эми ошол кезиңиздер эске түшсүн дагы 5 деген санды эстегенде жылдызды эстеңиздер. Так, улантабыз. 6-га келдик. Газировка. Газировка, билесиздерби? Газировка упаковкада таңгагында 6 штук болот. 6дан болот, 6дан салынат. Бул стандарт. Демек, бир упаковка газировкада 6 штук газировка болот экен. Эми 6 деген санды газировка сөзүнө байладык. 7-чи бул радуга. Асан үсөн. Асан үсөндүн канча түсү болот?
айтпай эле коеюн, билесиздер, жети түстү өзүндө камтыган бул эмне? Асан Үсөн, радуга. Болду. Демек 7 деген санды биз радуга сөзүнө байладык. 8-чи. Бул кайсыл? Осьминог. Осьминогдун 8 буту болот. Билебизби? 8 буту бар экен, демек 8 деген сөз осьминог сөзүнө байланды. 8 буттуу осьминог. Болду. 9. Мышыктын 9 жаны бар деп коет, билесиздерби? У кошки 9 жизней деп. Бул албетте кыйытылган, түзмө-түз маани эмес, кыйыр мааниси, бирок бул эл оозунда айтылып келген нерсе. Себеби мышык бул жаны бышык болгон, бактан түшсө, колдон түшсө, этаждан ыргыса дагы буту менен түшө турган жандык ушундай, реакциясы күчтүү, жакшы иштеген. Демек, мышыктын 9 жаны бар деген сөздөн алабыз дагы 9 деген сөздү мышык деген сөзгө байлап койдук. 10. Манжалар. Билебизби? 10 манжалар бар бизде, билебиз. Демек, манжабыз 10 болсо, 10 деген сөздү манжага байладык. Жеңил эле экен? Жеңил. 11. Бул лыжа. Лыжаны биз оң бутка, сол бутка байлайбыз. Эгерде лыжаны түзүнөн алып туруп, тигинен карга сайып койсок, 1 деген сан чыгат. Демек, 11 болду, 1 экөөнгө карасак 11 болуп атат. Демек, 11 деген сөздү биз ушундай абал менен жаттайт экенбиз. Эми 12ге келдик. Роза. Роза. Bir букет роза. Розанын ичинде, bir букетте 12 штук роза болот. Билесиздерби? Bir букет негизи стандарт 12 штук роза болот ичинде. Демек, 12 деген сөздү роза деген сөз менен байладыңыздар. 13 бул жескемпир болчу. Эми айтабыз, кантип байлайбыз? 12 розага болду. 13 эмне болду экен? 13 ведьма. Мындайча айтканда, ушундай кино бар, аталышы. 13 ведьм деген кино бар. Ошол кинодо айтылып эле турат. 13 ведьма. Демек, биз ошол кинону элестетип, көрбөсөк дагы жон гана ошол аталышты гана жаттап алсаңыздар, 13 ведьма. 13 ведьма, жескемпир. 14 алтын. Алтынды эмне менен өлчөйбүз? Слитоктарды биз карат менен өлчөйбүз. Карат бул алтындын өлчөй турган өлчөмү. И 14 караттуу алтын деп дагы аташат. Билебиз, бир слитокты 14 караттуу алтын деп коет. И ошол карат деген сөздүн өзү эмнеге өлчөнөт, кантип айырмаласак болот? Аны азыр айтам. Караңыздар. Алмаз же болбосо ошол сыяктуу баалуу таштарды карат менен өлчөнөт да. 0,2 грамм алмаз бул бир карат болуп эсептелет. Бир карат. Демек, 14 карат бул 2,8 эмне болот экен? 2,8 грамм алмаз бул ошол 14 караттуу алтын болуп эсептелет экен. Көрдүкпү? Салыштыралдык. Элестетиңиз, 2,8 грамм. Анчалык болгон грамм алмаз экен. Эми 14 карат. Бул балким 3 килограмм, балким 5 килограмм, ушундай оор салмактагы экөөнүн баасы бирдей болгон кезде айтат экенбиз да. 14 карат деген бул өлчөм, өзүнчө өлчөм. 15 бир тыйын аласыз, жанына 5 тыйын коесуз, анан түз окуйсуз. Жанагы лыжа сыяктуу эле. 11 дегенде эле 1 5, 15 болду. 15 деген санды ушинтип жаттаңыз. Тыйын менен элестетиңиз. 15 тыйын, акча. 16 башка мамлекеттерде, батыш мамлекеттеринде 16 деген сан аябай ушундай белгилүү бир жылды эсептейт да. Мындайча айтканда, бир адам 15тен өтүп 16га чыкса, ал адам ушунчалык деңгээлде досторун чакырат, туугандарын чакырат, майрамдайт, аябай той топур кылып жиберет да. Торт болот сөзсүз түрдө. Торттун үстүнө эмне кылат? 16 деген жазуу менен шам коет, и шамды үйлөйт. Демек, 16 деген сөз шамга кантип байладык? 16 жашты белгилеп атат. Туулган күн деп албетте бизге болбойт, бирок башка мамлекетте 16 деген санды аябай ушунчалык жогору баалашат да. И 16 деген шамды алабыз дагы торттун үстүнө коюлду, анын үстүндө ошол шам турат. Ал шамды өчүрөт. Демек, 16 деген сан шам сөзүнө байланды. Свеча кадимкидей. 17 журнал болчу. Караңыздар. Полканы аласыздар дагы, ошол полкага 17 штук журналды тизип чыгабыз ой жүзүндө. 17 журнал бар экен, биз санадык. Анан 17 число күнү, 17 июльда
поступление болды. Қарайыз, датасы 17 штук журнал. Демек 17 штук журналды эми журналга байладык. Канча журнал экен? 17 штук журнал экен. 17 журнал. Түшүндүк, 18 бул грузовик. Грузовиктен 18 дөңгөлөк болот. Билебизби? 18 дөңгөлөктүү грузовик. Демек 18 деген сөздү эстегенде анын грузовиктердин дөңгөлөктөрүн эстейбиз. Дөңгөлөктү эстөө менен грузовиктин өзүн эстейбиз. Көрдүкпү? Бири-бирине цепочка кылып, чынжырча кылып байлап чыгабыз. Ошондо эстейбиз, унутпайбыз ошондо. 19 бул гольф. Негизи гольфта 18 лунка болот, тешикчелери. Ал жака байлар ушинтип ойноп киргизип, анан оюн бүткөндөн кийин кечинде бардыгы чогулушат, чогулган жерди 19 лунка деп коюшат. Билесиздерби? Бардыгы чогулат, оюн бүттү, ошол чогулчу жерди 19 лунка дейт. Түшүндүк, Бардыгы ошол жака кирип алып, чай ичип, олтуруп, бүгүн сон ойнодук деп айтчу, маектешүү жер боло эсептелет экен. 20 бул түлкү. Караңыздар, бул жерде түлкүнү көрүп атасыздар. Бирок кандай аталышта? Англисче 20 век фокус. Фокус деген сөз англис тилинен түлкү деген маани билдирет. Кинокомпания 20 век фокус. Билебиз, бул компанияны. Көптөгөн кинолор тарткан. И ошол 20 кылым анан түлкү деген сөз мына бул жерде турат. Демек ушул эле сүрөттү элестетебиз дагы 20 бул жакта түлкү деген сөздү алабыз. Экөөнүн эми ушул сүрөттүн негизинде окшоштуруп жаттадык. Эсибизде калды. 20га чейин эсептеп чыктык, бардыгын жаттадык. Мен силерге азыр ушул нерселерди түшүндүрүп айтып берүү менен биргеликте силердин мээңиздерде дагы ушундай сонун бир түшүнүк пайда болду. Ушул сандар туурасында и сөздөр туурасында дагы. Эми дагы бир жолу мен силерге айтам, башынан аяк кайталайбыз, анан комментарий бөлүмүнө жазып коюңуздар. Ким канча сөздү толук жаттады? Мындайча айтканда, бардык сөздү айта алдыңызбы? Же бир экөөсү калып кеттиби? Же канча сөз жатталыптыр, канча сөз калып кетти? Ошол туурасында комментарийге жазып коюңуз. Эгерде каналга каттала элек болсоңуз, подписаться баскычын басып коюңуз. Видео, ушундай видеолор жаккан болсо, анда класс баскычын дагы басып калтырыңыз. Бул мага аябагандай жардам берет. Сиздерден эч кандай кыйынчылык дагы, убакыт дагы көп талап кылынбайт. Анда эмес улантабыз, биздин биринчи сөзүбүз бул эмне болчу? Эстейбиз, күн, 1 штук, күн. Экинчи, 2 штук не болчу? Оң сол, байпактар болчу, түгөй менен. Үчүнчү, 3 түстүү не болчу? Светофор. Төртүнчү, 4 дөңгөлөктүү эмнеле? Машина. Бешинчи, айтабыз. Жылдыз. Мектептеги бааны эстейбиз, 1-класстагы. 5 жылдызды. 6. Так, эстеңиздер. Газировка. Эмне үчүн газировка дейбиз? Себеби дегенде бир таңгакта, бир упаковкада 6 штук газировка болот. 7-чи, айтабыз. 7 түс. Радуга. 8-чи. 8 щупальца. Буттар. Осьминог. 9-чу. 9 жанду. 9 жизней. Мышык. 10. Манжалар. 11. Лыжа. 12. Роза. 13. Ведьма. 14. Алтын. 15. 1, 5, тыйын, акча. 16. Эстейбиз? Шам. Торт, шам. 17. Полкада тизилип турган. Журнал. 17 штук журнал. 18. 18 дөңгөлөгү бар болчу. Грузовик. 19. Бардыгы чогулуп келе турган жер, гольфтогу акыркы чогула турган үй экен, Бул 19-чы лунка, гольф болгон, 20 век фокус. Түлкү. Барын эстеп калыппызбы? Мен санды айткан кезде сиздер дароо сөздү эстеп аттыңыздар, Бул
бир эле методика. 20 сөздү жаттоонун болгон бир методикасы болду. Мындан дагы башка менде курсумда мындан дагы көп 34 сабак бар ушундан дагы. Ушуну менен аягына чыкты. Баарыңыздарга чоң рахмат. Ассалам алейкум. Жакшы туруңуздар.